Бул айылга ичүүчү сууну жумасына бир жоба алып келишет. Бир адамга 7 күнгө 8 литр гана берилет. Суу чектелүү. Бул көлөм бардык чарбалык муктаждыктарга жетиши керек. Мында эч кандай суу булагы жок. Бирөө дагы. Айылдагы суу туздуу. Бул көбөйдүн жаралганына 5 жыл болду. Бир цистерна суу үчүн 1100 рупия алышат. Суу такыр жок. Бирок ал дайыма керек. Балдарга суу бериш керек, кийимдерди жууш керек. Жок дегенде ичүүчү суу болушу зарыл го. Бизде көйбөй абдан көп. Бирок эң чоңу суу. Сиздер бул жерге келген соң бир нерсе кылыңыздарчы. Эгер бизди суу менен камсыз кылсаңыздар, биз орустар келип жардам берди деп эстеп жүрмөкпүз. Суу капыстан жок болду. Болгондо да 1-2 айылда эмес. Бул жалпы көйгөй. Бул Индиядагы суу эң башкы баалуулук айланган миңдеген айылдардын бири. Окумуштуулардын божомолуна караганда, болгону 15 жылдан кийин планетаны глобалдык кризис каптайт. Бул адамзат тарыхындагы эң кубаттуу кризис болот жана ар бир адамга таасирин тийгизет. Живи бир жумалык суу запасын башына коюп, көтөрүп баратат. Бул анын цистернадан алган үлүшү. Мен жесирмин. 5 балам бар. Мага эч ким жардам бербейт. Суу керек болгондо аны жер үстүндөгү булактардан алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан сатып алууга мажбурбуз. Бир цистерна 900 рупий турат. Мынча акча төлөө мага абдан оор. Мен эң жакшы дегенде күнүнө 200 рупий табам. Бул акчага кантип жашайм? Балдарыма тамак аш, кийинге алышым керек. Бирок 900 рупийди сууга коротууга туура келет. Биз толугу менен цистернага көз карандыбыз. Эгер аны алып келишсе, суу болот. Алып келишпесе, суу жок. Биз толугу менен цистернага көз карандыбыз. Эгер аны алып келишсе, суу болот. Алып келишпесе, суу жок. Индиянын ысык жана кургак аймактарында илгертен бери муссон жамгырларын атайын казылган көлмөлөргө чогултуп, кийинки жамгыр сезонуна чейин колдонууга көнүшкөн. Бирок 2 жыл катары менен муссондор кечигип, суу запастары эчак түгөндү. Элдер ар кандай кептерди айтышат. Бири минтип, бири тигинтип. Бул эмне үчүн болгонун так билбейм. Мен дагы күнөөлүүмүн. Анткени ушул жерде жашап туруп, муну токтотуу үчүн эч нерсе кылган жокмун. Өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Бул жерде мурун көлмө бар болчу. Бирок жергиликтүү фермерлер жамгыр суусу жалпы көлмөгө агып кетпей, өз талааларында калсын деп жерлерин тосуп алышкан. Жыйынтыгында айыл жыл бою суу ичкен резервуар жарымына чейин гана толот. Ал эми эң ысык жаз айлары келгенде ал эчак эле соолуп калат. Живинин наристесин үйдө таштап кете турган эч кимиси жок. Ошондуктан аны жумушка кошо кетет. Башка аялдар менен бирге ал жамгыр жааганда суу топтосун деп көлмөнү тереңдетип казып жатышат. Бул үчүн алар күнүнө 120 рупия алышат. Бул акча кайра эле суу сатып алууга жумшалат. Бүтүндөй айыл бир айдан бери асмандан бекер суу төгүлө турган чоң жамгырды күтүп, натыйжа чыкпай келет. Мени күн өткөрүп кетти окшойт. Суу барбы?
Суу, ал бош. Кармап жатасызбы? Ушунусуна да шүгүр. Мен сизге ачыгын айтайын. Менин күйөөм бар болчу, бирок ал мени таштап кетти. Мен жалгыз жашай албайм. Ошондуктан мурунку күйөөм менен азыркы күйөөм өз ара келишип, биз баш коштук. Күйөөбүз тирүү, ошондуктан биз бул чекитти коебуз. Ал өлгөндө муну тартпай калабыз. Kimisi birinci ayal, kimisi ulusu. Бул биринчиси, бул экинчиси, бул болсо үчүнчүсү. Мунун баары сууну алыстан ташууга туура келгендиктен болду. Эгер алар эртең менен саат 6-да сууга кетип, кечки саат 6-да кайтып келишсе, мен ойлондум. Бирөөсү үй иштерин кылсын, экөөсү талаада иштеп суу ташысын И дедим. двое будут работать в поле и за водой ходить. Сахрамдын биринчи аялынын бүт убактысы суу ташуу менен өтүп, балдарга такыр күчү калчу эмес. Ошондуктан ал экинчи аял алууну чечкен. Биринчиси балдарды карап, үй тиричилигин кылсын. Экинчиси суу ташысын деп. Бирок ал жаңылган. Экинчи аялы алсыз болуп чыгып, көп ооручу болду. Суу ташууга жараган жок. Ошентип, үйгө үчүнчү аял келди. Күн сайын эртең менен бир күйөөнүн 3 аялы сууга барышат. Процесс узак, кезек чоң. Кудукка биринчилерден болуп жетиш керек. Азыр Сахрамдын аялдары мурдагыдай шамдагай эмес. Ошондуктан кудуктун жанында күтүүгө туура келет. Азыр булардын кезеги, анан тигилердин, анан биздики болот. Очередь. Көлмөдө суу абдан аз, ал эми үй бүлөлөрдүн саны өсүүдө. Мурун адам аз болчу, суу бир аз болсо да жетчү. Азыр биз көппүз, ошондуктан суу маселеси курчуп кетти. Бир аялдын суу алып келүүсүнө канча убакыт кетерин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Акыркы 2 жылда абал өтө начарлап кетти. Эмне үчүн? Жаан азбы? Ооба, жамгыр өтө аз жаады. Эң көп ким жапа чекти, көрсөтө аласызбы? Мына ушул киши. Ал нечен жыл бою бактарын өстүрдү. Ал эми быйыл анын бардык дарактары куурап калды. Ал апельсин өстүрө баштаганына 8 жыл болгон. 8 жыл бою багыл өстүргөн дарактары эми өлүп калды. Алгачкы 5 жылда эч кандай түшүм албайсың.
Дарактар бала сыяктуу. Аларды багып күтүш керек. Ал эми алар жемиш бере баштаганда куурап калышты. Ыйлагандан башка айла жок. 2015-жылы көптөн күткөн жамгыр жааганы менен ал абдан алсыз болуп, штатты суу менен камсыз кыла алган жок. Кийинки жылы муссон сезону кайрадан кечикти. Көйгөй бир гана мындай эмес. Жашыл революция Индияны бир нече 10 жылдык мурун каптаган айыл чарбасынын көтөрүлүшү ушундай аталат. Ал кезде жаңы жерлер өздөштүрүлүп, жаңы технологиялар киргизилип, дарыялардын багыты өзгөртүлүп, болуп көрбөгөндөй түшүм алынган. Бирок бир нече 10 жылдык өткөндөн кийин бул кескин өсүш үчүн кун төлөөгө туура келди. Тактап айтканда, суу запастары түгөндү. Суу тартыштыгы улуттук кырсыктын деңгээлине жетти. Водный дефицит вырос до масштабов национальной катастрофы. Табияттын өз цикли бар, бирок адам баласы аны бузду. Токойлорду кыйып, колунан келишинче бактарды жок кылды. Ошондуктан глобалдык жылуулук башталды. Жазында суук, кышында жамгыр. Ал эми жамгыр сезонунда ысык. Мына, азыркы абал ушундай. Буга адам гана күнөөлүү. Бардыгы качан жамгыр жайт деп ойлошот. Менимче, мамлекет бизди алдап жатат. Телекөрсөтүүдөн бүгүн жамгыр жайт, эртең жамгыр жайт деп эле айтышат. Бул сөздөрдү кайталоо мамлекеттик саясат. Газеталарда да жамгыр аз калды деп жазышат. Жаан чачын бир айга кечикти. Эгер дагы 15 күн жаабаса, эмне болот? Эгер дагы 8 күн жамгыр жаабаса, мен өз жанымды кыюуга мажбур болом. Айдан бери суу сатып алып, бул дарактарды сугарып жатам. 15 000 рупийге суу алып келдим, бирок ал түгөндү. Бүгүнкү күндө 50 000 карызым бар. Мен бул акчаны кайтарышым керек. Өзүн өзү өлтүрүүдөн башка жол жок. Кече табылган 16 дененин ичинен бирөөсүн гана таанышты. Калганын иттер жейт. Этому было лет 50, а Мунусу этому 50 34. жаштарда, кийиниси 34 экен. Бул фермерлердин эле эмес, айыл тургундарынын өзүн өзү өлтүрүүсү. Ал эми бул өлкө халкынын 67% түзөт. Пенджабтын бул бөлүгүндө негизги себеп суу. Бул парадокс эмеспи? Бизде суу көп, бирок аны өзүбүз колдоно албайбыз. Индарджит Синкаджи көп жылдан бери өзүн өзү өлтүрүү көйгөйүнө көңүл бурдурууга аракет кылып келет. Ал каза болгондордун үй бүлөлөрү менен баарлашып, маселенин тамырын издейт. Илгери Пенджаб штаты Индиянын айыл чарба лидери болчу. Кийин коңшу кургак штаттарга суу жеткирүү үчүн каналдар системасы курулган. Жыйынтыгында Пенджабтын өзүндө жер астындагы суулардын деңгээли түшүп кеткен. Дыйканчылык кылуу татаалдашып, жергиликтүү фермерлер жакырланып, карызга батышкан. Жана акыры өз жанын кыюуга чейин барышкан. Каналды үчкө бөлгөн бул чакан дамбага каза болгондордун туугандары келишет. Алар сууга боюн таштап өлгөн жакындарынын денесин табууга үмүттөнүшөт. Тех, кто покончил с собой, бросившись в воду.
Бул байкоо камералары дене пайда болсо билүү үчүн коюлган. Анткени дене бул жерде бир нече мүнөткө кармалып калат. Менде видео жазуу калат. Дене тыгылып калдыбы же агып кеттиби көрүүгө болот. Бул сайтка мен күн сайын сууга чөккөндөрдүн сүрөтүн чыгарам. Мына караңыз, алар канчалаган. Мен дайыма жаңыларын кошуп турам. 70% учур бул өзүн өзү өлтүрүүнүн жыйынтыгы. Суучул Ашу Малик суудан туугандары акча төлөөгө даяр болгондорду гана алып чыгат. Бул бизнес. Ашу мамлекетке иштебейт. Эгер денелер таанылбаса, жана аларды алып кете турган эч ким жок болсо, ал аларды кайра сууга кое берет. Күн сайын 3-4 чейин өлүк чыгат. Алар ушул жерде жатат, иттер жейт. Алар сууда калып, сууну булгап жатышат. Полиция аларды өлүк канага алып кетпейт. Полиция кызматкерлери эч кандай өзүн өзү өлтүрүү жок, эч кандай дене жок деп айтышат. Полиция дайыма дене жок деп айтат. Бирок сиз аларды көрдүңүз го. Демек, өкмөт баары бир өзүн өзү өлтүрүүлөрдү жашырып жатат. Бүгүн бир күндө эле бул жерден 5, тигил жерден 2 өлүк табылды. Бир эле күндө. Ал эми полиция дене жок дейт. Синг өмүр бою бул көйгөйдү чечүүгө аракет кылып келет. Ал көп жолу камакка алынып, атүгүл түрмөдө отурган. Бирок ал эч качан багынбайт жана колунан келгендин баарын жасоону улантууда. Бул ичүүчү суу. Муну баары ичишет. Сиз да татып көрсөңүз болот. Ишенип жатасызбы? Муну чындап ичсе болобу? Албетте, бул жакшы суу. Мени менен баары жакшы болот да, Бардыгы ушул сууну ичишет. Абдан таза. Даамдуу? Абайлаңыз. Бир версия боюнча, илгери бул жерде саванна, атүгүл токойлор болгон. Бирок кылымдар бою адамдар бул жердин маңызын соруп алышкан. Натыйжада мурунку талаалар чөлгө айланган. Бирок адамдар бул кургак жерлерди таштап кетишкен жок. Алар бул жердеги жашоого ыңгайлашышты. Жамгыр суусун чогултуп, аны жыл бою иштетүүнү үйрөнүштү. Көп жылдар бою ушундай болгон. Бирок акыркы 10 жылдыктарда баары өзгөрдү. Водопроводдо суу жок. Цистерна толгуча 3 саат күтүп, анан ал сууну алыска ташууга туура келет. Анткени адамдар азыр өкмөткө көз каранды болуп, андан үмүт кылышат. Алар өздөрүнө же салттуу системаларга, элдик акылмандыкка ишенбей калышты. Адамдар суу бул алардын эмес, мамлекеттин түйшүгү деп эсептешет. Азыр сууну темир жол аркылуу цистерналар менен алып келишет. Бирок ушундай жол менен канча суу алып келүүгө болот? Азыр бизде олуттуу көйгөй бар. Ошондуктан суу үчүн 30-дан 40-ка чейин чакырым жерге барууга туура келет. Тамак-аш сатып алуунун ордуна адамдар тапкан акчасын сууга коротууга мажбур. Анткени суусуз жашоо мүмкүн эмес. Парадокс ушунда. Жогору жактын буйругу менен казылган каналдар куурап калды. Мамлекет курган суу мунаралары иштебейт.
Ал эми ата-бабалардын технологиясы менен жасалган суу жыйноочу жайлар таң калыштуу түрдө дагы эле колдонулуп келет. Бул көлмө жамаатка таандык. Көрүп жатасызбы? Муссон кечикти, бирок адамдар кыйналган жок. Анткени аларда суу бар. Алар аны чарбалык муктаждыктар үчүн колдонушат, сатуу үчүн эмес. Элдер муну биздин суу банкыбыз деп аташат. Бул суу абдан таза. Биз аны лабораториядан текшергенбиз. Эч кандай булгануу жок. Иче берсеңиз болот, эч кандай маселе жок. Айылдын өнүгүшүндө көлмөнүн ролу абдан чоң. Анын аркасында жер суу ичет. Ошондуктан быйканчылык өнүгө баштады. Адамдар өз жерлерине жакын жашай башташты. Мурун бул жерде бир эле үй бар болчу, биздики. Бүгүн бул жерде кеминде 100 үй бар. Мурун убактылуу үйлөр болсо, азыр туруктуу үйлөр кулган. Бүтүндөй бир айыл өсүп чыкты. Бул дүйнөлүк көйгөй. Мен жакында эле Африкада, Кенияда жана Малавиде болдум. Аларда суу көп. 2 жамгыр сезону бар. Бирок аларда да кризис. Анда эмне үчүн биз суу жөнүндө ойлонбойбуз? Бул жаратылыштын белеги го. Биз болсо аны бекер корутуп жатабыз. Адамзат өз тарыхынын көпчүлүк бөлүгүндө асмандан түшкөн суу менен чектелип келген. Бирок азыркы бардык технологиялар сугаруу, муздатуу жана өндүрүү үчүн сууну талап кылат. Тузсуз сууга болгон суроо талап сунуштан ашып кетти. Экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун баалоосу боюнча 15 жылдан кийин жер шарынын калкынын 47% суу тартыштыгын сезет. Индия бул суу кризисине биринчилерден болуп туш болду. Мен эмне үчүн бул даректүү тасманы котордум? Анткени мен биздин мекендештердин аң сезими ойгонушун каалайм. Кыргызстан суу ресурстары боюнча эң бай өлкөлөрдүн бири. Бирок биз муну андап билбей жатабыз. Биз колубуздагы бул баа жеткиз байлыкты сактабай, ысырап кылып жатабыз. Биз азыр-тададан ойлонуп, сууну көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Бул тасма башка өлкөлөрдөгү ачуу чындыкты көрсөтүү менен бизге сабак болушу зарыл.